Ички иштер министрлиги, бажы кызматы жана Баңгизаттын көзөмөлдөө мекемесинин кызматкерлери жүргүзүшкөн. Колго түшкөндөр Афганистанда өндүрүлгөн героинди Кыргызстан, Тажикстан аймагы аркылуу Казакстан, Россияга сатуу менен шугулданып жүргөндөр экени аныкталды. Алардын жанынан алынган Баңгизаты эксперттердин эсептөөсү боюнча рынокто 6 миллион сомдон ашык бааланат. Объездной жолдо Дордой тараптан Honda Inspire автоунаасы токтотулуп каралган. Аны текшерүүгө алынган учурда 5 килограмм 205 грамм героин жана 970 грамм гаш табылган да. Буларды алып бараткандар 2 жаран Кыргызстандан жаран болгон, жана 1 жаран Тажик Республикасынын жараны болгон. Бул наркотикалар, героиндер бул Тажикстандан Кыргызстанга, Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Россияга кетмек. Жалал-Абадта ишкерге кол салуу болуп, анын 450 миң долларын карактап кетишти. Нокен районунан чыккан бизнесмен өзүнүн автоунаасы менен Бишкекти көздөй келе жаткан. Анын жанында 30 миллион сомго жакын акча болгон. Аны тоногондор колго түшкөнү кабарланууда. Кылмышка шектүү Улукбек, Дилшот жана Абас аттуу адамдардын табылган. Учурда тергөө уланууда. Нурлан Мотуев 2 айга камакка алынды. Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашкандай, ал 12 майда элдик парламенттин форумунда айткан сөзү үчүн кармалды. Нурлан Мотуевке карата терроризмге ачык чакыруу, терроризмди актоо жана улут, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Былтыр УКМК Мотуевке конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык жасаганы жана улут, раса, диний аймак аралык кастыкты козутканы үчүн расмий түрдө эскертүү берген. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер бүгүн митингге чыгышты. Ак үй алдында азиздер жана дүлөйлөр чогулушуп, бийликтен квартиралардын бөлүштүрүлүшүн текшерүүнү талап кылышты. Алардын айтымында бюджеттин эсебинен курулган көп кабаттуу турак жайдагы 225 батирди майып эмес жана кезекте турбаган эле адамдар алышкан. Ал эми турак жайга чыныгы муктаж болгондорго берилбей келет. Мындан улам алар квартираларга байланыштуу баш аламандыкты токтотууну өтүнүштү. Центральное управление кыргызское общество бар. Аякта иштегендердин 80-90% дени соо адамдар, бала чакаларына чейин үй менен камсыз болушканда, ошо инвалидтердин аркасынан. Башагы 225 квартира салынган, ошонун арасында майыптарды алгандар бар, 3-4 жолу алгандар. Картошканы Казакстанга өткөрүү маселесин чечүү үчүн фитосанитардык инспекциянын жетекчилиги коңшу өлкөгө жөнөп кетти. Эми кошуналардын тиешелүү азистери Кыргызстанга келип, айыл чарба продукциясын текшерип, анын зыяны жок экенине ынанган соң гана экспорттоого уруксат берилиши мүмкүн. Ал арада учурда Нарын областынын Кочкор районунда дыйкандар картошканын килограммын 1 сомдон сата албай жатышат. Мындан улам арга кеткенде өнүп бараткан картошканы кайрадан урук катары пайдаланууга туура келүүдө. Ал эми калганы малга жем болуп, жарымынан көбү чирип кетти. Кабарчыбыз Мерим Ташыбекова дыйкандардын абалы менен жеринен таанышып келди. Бу погребте толтура картошка бар мына. Казакты жаап салып быйыл кууратпады. Албайт эч ким. Кочкорлуктар минтип жолдон машина көрүнсө эле картошкага кардар келдиби деп кулак түрүп турушат. Келген эле кишиге ороодогу жыйылып турган картошкасын көрсөтүүгө даяр. Мына картошка. Мына картошка. Чирип атат. Картошканы мекени болгон Кумдөбө айылында дээрлик ар бир үйдүн ороосунда ушинтип түшүм жык-жыйма болуп турат. Күзүндө 6-7 сомду арзан деп саткылары келбей жаткан дыйкандар эми минтип килограммын 3 сомдон сатса сүйүнүшөт. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке кирсе эле өстүргөн жашылча жемиштер коңшу мамлекеттерге сатылып, кирешеге маарыйбыз деген өкмөттүн убадасына Догдурбек Жумалиев ишенип алган. 5 гектар жерге сапаттуу болсун деп желет тукумун килограммын 25-30 сомдон сатып алып айдаган. Эми минтип ошол картошканы өз баасына да алган киши жок. 50% эле сата алган жокмун, ачык сөз. Калганы көрүп атпайсыздар, мына калды. Күзүндө 5 сом, 4 сомдон алды. Ошол дүңүл, ошол баада алды. Азыр болсо 1 сомдон да албайт. Азыр 1 сомдон алган киши жок, мына көрүп атпайсыз, караңыз. Көчөдө ошо 1 машина бар бекен, жок эчтек. Чирип турат. Жыл сайын казак ишкерлери Кумдөбө айылына Быйыл 4-майдан тарта коңшу Казакстан биздин картошканы киргизүүгө тыюу салып койду. Анын себебин коңшулардын бийлиги нематода илдетине чалдыккан картошкадан уулануу боюнча 79 факт катталганы менен түшүндүрүүдө.
Мына бул картошкада оору бар, мына карачы, бул ичи таптаса. Бир эле Кумдөбө айылында 600 гектар жерге картошка айдалган. Өнүп кеткендиктен анын баарын эгүүгө туура келип, эмдиги жылы түшүм мындан 1,5 эсеге көп болору айтылууда. Бир тууган өлкөнүн катаал чечими ансыз да картошканы ашыгы менен эгип алып сата албай отурган дыйкандардын абалын ого бетер оорлотту. Алардын бири Сабырбек Саматов 20 тонна картошка өндүргөнүн айтат. Алгач түшүм жыйналганда дүңүнөн 7 сомдон араң саткан. Баасы чыкса сатам деп калганын ороого жыйып койгон. Эми ошол кадамына өкүнүп жатканын айтат. Себеби дыйкандын эмгеги акталбай, ал эми короткон каражаты 2 эсе күйүп кетти. Бизге эчтеке деле пайда болгон жок. Дыйкандар жөн эле колдогу малды сатып эле эптеп эле оокат кылып атабыз. Азыр айдагандан эч кандай эчтеке үзүр көргөн жокпуз. Айла кетип калды, эми биз эмне кылабыз? Эми муну талага таштайт белек. Айдап атабыз, айла жок. Ана кийинки жылы кандай болот ким билет, эми кийинки жылы 1 сом болуп калса дагы күйөбүз. Карантинге алынган өндүрүмдөн илдет массалык түрдө жайылышы ыктымалдыгын эске алып, Казак өкмөтү биздин аткаминерлерге бир нече ирет кайрылуу жолдогон. Бирок кыргыз тараптан эч кандай чара көрүлгөн эмес. Бизде деген жанагындай селитра, амофос жанагындайларды көп колдонбойбуз. Биз ошо жанагыраки навоз кыкты себеп биринчиден, экинчиден деген ушураки жерди которуштуруп айдап, беденин ордуна, эспарсеттин ордуна ошо картошка эгип, ошонун негизинде биздин картошкалар таза болуп, ушу Казакстандан келген туугандар ушу биздин айылга келип, өзүбүздүн айылыбыздан келип, ошо өзүлөрү келип алып кетишчи. Жок дегенде ошо справкасын берип, ушу картошкабызды ушу башка мамлекеттерге сатканга шарт түзүп берсек, дыйкандарга жакшы болот эле. Расмий маалыматтарга таянсак, 2016 жылдын январынан тарта Казакстанга 1400 тонна картошка экспорттолгон. Анын 113 тоннасы нематода оорусунун кесепетинен артка кайтарылган. Учурда өлкөнүн аймактарында миңдеген тонна картошка малга жем болуп, андан калганы чирип жатат. Мээрим НТС, Кочкор району. Йемендеги жардырууда саны дагы 60 адам жаракат алды. Каза тапкандардын баары полициянын курсанттары. Теракт кече күнү болуп, ал үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети. Аталган экстремисттик тобунун Амак деп аталган онлайн жаңылыктар агенттигинде өзүн жардырган адам шейит болгону кабарланган. Жанкечти бомба белгуруп барып өзүн өзү жардырган. Мукала шаары көптөн бери Аль-Каида тобунун согушкерлеринин борборуна айланган. Быйыл апрелде Йемен өкмөтү кен араб адамы менен калаадан жоочуларды сүрүп чыгарган. Бүгүн Армения менен Азербайжандын президенттери Вена шаарында жолугушат. Анда Серж Сарксян менен Ильхам Алиев Тоолуу Карабак чатагын чечүүнүн жолдорун менен Ильхам Алиев Тоолуу Карабак чатагын чечүүнүн жолдорун, элдешүү маселесин талкуулашат. Иш-чарага АКШ, Россия жана Франциянын өкүлдөрү да катышат. Эки мамлекет ортосундагы Тоолуу Карабак аймагында быйыл апрелде уруш күчөп, эки тараптын аскерлери кагылышып, ок атуулар орун алган. Анда көптөгөн адам набыт кеткен. 5 апрелде ок атууну токтотуу келишимине кол коюлган. Бирок ага карабай тараптар маал-маалы менен кагылышып, окуяга бири-бирин күнөөлөп келишет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына туура 110 күн калды. Борбордук аянтка бул эл аралык иш-чарага канча күн калганын эсептеген саат орнотулду. Ал темирден жасалып, улуттук стилде кооздолгон. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чейинки убакытты эсептеп турган саат кечинде расмий түрдө ишке киргизилди. Эл аралык иш-чара сентябрга белгиленген. Бул жерде биз баягы акцентти ушу элдер, биздин Кыргызстандын жарандары жана чет мамлекеттен келген коноктор бул саатты көрүп, бул эмнеден жасалган, эмнеге мындай жасалган, дизайн эмнени бул айтып берет, суроолорду жаратсын деген максат менен жасаганбыз. Эң негизги бир детальдарын айта кетсек, бул бир жараткан жана жебеси тартылган чаадай болуп турат, түнкүсүн күйгөндө боз үйүскө окшош дагы бир нече варианттар да чыга берет. Өзүнүн көз карашы, өзүнүн баягы логикасына жараша бир нерселерди көрүп чыкса болот. Калган маалыматтар мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар.